Мен бизнесті 2009 жылы баштагам, 10 жыл мурун. Ал ошол ата-энем мага жол киреге, ар кандай расходторго деп 20 сомдон берип атканда, ошо 10 сомдон кичинеден чогултуп атып, 2000 сом чогултуп, рейкаларды сатып алып, рейка менен будка жасап, будкага даже жапканга акча жок болчу, жетпей калган да. Анан сок сатып аткан компанияны айттым, рекламаны каалайсыңарбы, анда ошо баннерлериңерди бергиле деп, баннер менен жабып, киска жыжынкага жөн эле коюп койгон болчумун да. Анан ошентип кичине мындай мага оюн катары болгон, сатып көрөйүн, ошо бизнес кылып көрөйүн деп, анткени ошо 18 жашымда келинчегимди көрүп калып, сүйүп калып, мен ошондон кийин стимул болгон да, ошентип башташ керек, анткени эми ата-энемдин акчасы менен мен кантип эметмек элем депчи. Аны кой деп ошентип баштап, бирок бир айдан кийин ошо будкамды сындырып кетти бирөө. Ичинен брезентти кезип, ичине бүт баарын тоноп, акчаны да чыгарып алып кеткен да. Анан ошо биринчи аябай катуу жиним келди, ойлодум, бизде өкмөт жаман экен, мэрия иштебейт экен, милиция иштебейт экен деген мындай бүт эме кетти да. Анан кийин болсо дагы бир нерсе жасап көрдүм, аяктан да болбой калды. Анан эмеден кинотеатрдан эле алып жанакы сүттүн негизинде коктейлдер жасап баштадым. Ошондон биринчи киреше пайда болуп калды да. Аяктан где-то бир күндө 1000 сомдон таза киреше түшүп турду. Ушинтип атып, ага чейин 20 сом, 50 сом күнүгө мындай коротуп аткан бала, и то ата-энесинен алып аткан бала да. Күнүнө таза кирешесине 1000 сом таап баштадым да. Анан ошол эле убакта мына университетте мен эл аралык мамилелерге бюджет алтын сертификат алып, мектепти бүтүпчү. Ошондо бюджетке отуруп калгам, бирок жалаң жанакы байлардын арасында жүрүп калгам да. Алар болсо, "Жүр обедке" дейт. Обедке барайын десең акчаң жок. Алар бир отурганда эле 500 сом, 1000 сомго обед кылып коет. Анан мен болсо үйдөн жумуртканы бышырып алып туруп, сумкама салып алып, анан ошо обедти ошо менен кылчумун да. Анан ошондо дагы азгырылдым. 1000 сом уже таап калдым. Алардын деңгээлине жеттим. Анан кой, бирок ошол мурункудай эле жашайын. Аябай аз акча коротоюн, бирок акчаны чогултуп, кайра жаңы жактарга сала берейин деп, ушундай жол менен мен жылдан жылга кайра чоңойтуп атып, 2011-жылы бир чоңураак кофейняны ачкам. Анан медициналык жабдуулар менен иштеп баштадым. Анан 2012-жылы күнөс кана тармакка кириштим да. Эмне үчүн? Анткени шаарда көп бизнес жасаса болот. Бирок айылда мен оюмча бизнес жасагандын жанакы батасын көрө калсаң болот да.